Кутман таң, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздердин кызматта мен Алтынай жана менин кесиптешим Диана. Диана, эмнени ойлонуп атасың? Алтынай, азыр ушул жерден толтура акча жааса, кандай сонун болмок? Кел анда экөөбүз акча тууралуу сөз кылалы. Кызык, сом чыккыча кайсы акчаны колдонуштуу болду экен? СССРдин алгачкы курамында советтик рубльди колдонушкан. Ал эми СССР кулагандан кийин өзүбүздүн жеке валютабыз колдонула баштаган. Туура айтасың. 1993-жылы 10-майда Кыргызстандын улуттук валютасы болгон сом кабыл алынган. Ошондон баштап биз сомду колдонуп келе жатабыз десек болот. Ал эми ошол учурда 1 сом 100 рубльга тете болгон. 5-10 сомдук тыйындар ошол учурда кагаз акча болгон. Ал эми биздин сомдуктарда Кыргыздын чыгаан инсандарынын элестери түшүрүлгөн десем болот. Мисалы үчүн 5000 сомдукта Кыргыздын чыгаан инсаны мыкты актер, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун элеси түшүрүлгөн. Дагы бир нерсе айта кетейин. Өзүбүздүн сомубуз боюнча кызыктуу маалымат айта кетсем, биздин эле акчаны 5000 жолу каттап бүктөгөнгө туруштук берет экен. Демек, сапаты жогорку деңгээлде жасалган десек болот. Ал эми башка чет мамлекеттин валюталары боюнча айта кетсек, АКШнын валютасы бул доллар. Ал дүйнөдөгү эң кеңири тараган таасирдүү валюталардын бири. Ал расмий түрдө 1792-жылы АКШнын улуттук валютасы болуп кабыл алынган. Ал эми биздин коңшу мамлекет Казакстандын валютасы теңге деп аталат. Ал биздики сыяктуу эле 1993-жылы кабыл алынган, бирок 15-ноябрда. Теңге аталышы байыркы түрктөрдүн денге жана танга деген майда күмүш тыйындарынан келип чыккан. Кытайдын валютасы юань. Юаньдын расмий аталышы йочи. Ал элдик валюта дегенди билдирет. Эң биринчи Кытайдын юань банкноттору жарандык согуш маалында, тагыраак айтканда 1948-жылы 1-декабрда пайда болгон. Франциянын валютасы франк деп аталат. 14-16 кылымдарда алгач алтын тыйын аталышын алган. Ал эми 1795-жылдан 2002-жылга чейин франк деп аталган. Андан соң еврого өзгөртүлгөн. Бирок франк валютасын колдонгон өлкөлөр дагы деле бар. Түркиянын валютасы лира. Түрк лирасы узак тарыхы жана бай маданий мурасы бар Түркиянын улуттук валютасы болуп эсептелет. Түрк валютасында көптөгөн уникалдуу банкноттор жана тыйындар бар. Түштүк Кореянын валютасы вон. 1953-жылга чейин Жапон юаньин колдонуп келген. Ал эми 53-жылдан кийин гана өзүнүн улуттук валютасын колдоно баштаган. Вон азыркы учурга чейин өзүнүн туруктуулугун көрсөтүп келет. Бүгүнкү маалыматтар сиздер үчүн кызыктуу жана пайдалуу болду деген ойдобуз. Сак саламатта калыңыздар.